Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Мен азыр Ош шаарындамын. Биз бул жолу Ошко келген элек. Анан азыр күтүлбөгөн кырсык деп коет кыргызда. Мындай атайын табият кырсыгы, Ошто ушул катуу жааган жамгырдан улам сел жүрүп, дал ушул эң чоң кесепети мына Оштун Борбордук базарына тийиптир десек болот. Анткени мына өзүңүздөр көрүп тургандай бүт базарды аралап кеткен. Азыр бул башталышы. Биз сиздерге эң чок ортосу жанагындай аябай оор кесепети тийген жерди дагы көрсөтөбүз. Азыр бул ушул көпүрөдөн өткөндө эле мына ушул жайма базар. Бул жакта ушул ишкерлердин чөнтөгүнө бир аз зыян алып келгендиги көрүнүп турат. Жүрүңүздөр, азыр биз ылдый жакты барып көрсөтөбүз. Саламатсызбы апа? Мен иле берем азыр. Көп нерсем агып кетти. Канчаларда келди сел өзү? Канча эле? 2,5. Жок, 2,5-дан ошо. 2,5-дарда. Эч кандай кабар укпай турсак эле мына жерде эмеден горизонт 1 метр бийиктикте келатыптыр. Анан биз көрүп алып эле жыйдык дегиче болбой 5 мүнөттө бир чоң канал суу биздин проходко кирди. Ар бир проходко чоң канал суу кирди да. Болду, акканы акты. Кайсы сиздики? Мына жакта. Эмнелериңиз агып кетти? Бут кийимдер акты. Столдагылар. Өзүңүздөрдү Кудай сактаган эң башкысы жакшы болуптур. Ооба, ошон үчүн шүгүр. Азыр эми бүт ишкерлер, базардагы соодагерлер тазалап атат, Тазалап атабыз, өзүбүз тазалап атабыз. Пакеттерди кийип. МЧС келеби десек, МЧС агып кеткен адамдарды кармап атат деди. Анан кийин эмне кылышты билбей турабыз. Биздин алыбыз жетпейт экен. Азыр эми жардамчы балдарды чакырабыз. Өзгөндөн бери келишет азыр жардамга. Ошол күчү жеткендер тазалап атат, күчү жетпегендер турабыз жалдырап. Силер жылаң аяк эле жүрө бересиңерби? Бутуңар üşүгөн жокпу? Жок, üşүгөн жок. Сен али келе албайт окшойсуң. Сен şu жерден эле тартат окшойсуң, а? Сен ылай болбойсуң, абай. Мына чү дегенде эле базардын башы эле экен. Мындай бут кийимдер саткан жер экен бул жер. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Ana gördüңбү, эме болуп кетти биягы я. Кудай сактаптыр, э? Кудай сактады. Атыңыз ким? Меники Бектурсун. Кайсы сиздин контейнер? Мына. Я бул склад эле да. Бут кийимдерди агызып кеттиби? Ооба, ичкерди агызды го. Ичкерди адамдар да агызды ортодо. Бир нарак дөңдө жактан келип мына катар эле алды. Ана ичин көп алды да. Мына эптемеси ылай. Саламатсыз папа. Саламатсыз. Атыңыз ким болот? Атым Манара. Кайсы контейнер сиздики? Мен Наркариятта контейнер. Келгенде эле мына жерден катуу келди, аябай. Бул башталыш экен да бул жерде, э? Ооба, ушул жерден башталды. Эми ол жактан майда чүйдөлөр көп агып келип, Мындай талдар жулуп талдар, мына көпүрө, темирлер, анан ошолор агып келип мына жерге пробка болуп бизди сел каптады. Эми көпүрө курса дагы өйдөрөк куруш керек. Көрүнгөндөр көпүрө куруп алып, мынандай элдер сырадайт этти. Вообще mon нар жакка дагы ашып кетти. Наркы базарга вообще катып ашты. Наркы базардан адамдар агып аттыдар. Эми көпүрө сал, эми көпүрөнү курса, өйдөрөк курса, элдер Көпүрө ылдый болгончо ашып кетти дейсизби бека? ооба, Ана талды көрдүңбү? Чоң мынандай талдар такалып калды көпүрөгө. Мынаке, теңгели ушул жерге чейин көтөрүлгөндүгү көрүнүп турат, мына. Ушул деңгээлге чейин чыккан окшойт. Азыр деле абдан катуу ашуу болуптур. Мына бул жерде өзүңүздөр жана жогоруда айтып аткандай тал теректер агып келип бул жерге такалган. Андан арамынан суу бул жакка ашканга себеп болгон деп атышат. Бул тарабы бүт эле ушундай кирип кеткендиги көрүнүп турат. Самсалар чыгып атат. Мына өзүңүздөр көргөндөй урматтуу көрөрмандар.
акыр чикир бүт ушул арыктардагы тазаланбаган акыр чикирдин баары ушундай топтолуп суунун ташкынына негиз болгон бир себептер болду десек да болот экен. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Чүй 279 даректе Тагыраагы Техноплаза дүкөнүндө турам. Бул дүкөндө сиздерге керектелүүчү үй оокаттары, тиричилик техникалары, ашкана буюмдарынын баары бар. Эгерде сиздер ушул заманбап жер жуучу машиналардан баштап, телевизор, бул жагында кондиционерлер, муздаткычтар, газ плита бүт баардык ушул үй оокаттарын дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Эгерде сиздер менин атымда келген болсоңуздар, дал ушул дүкөндүн кожоюндары сиздерге өзгөчө дагы белектерин камдап турушат. Бул дүкөндөн Турция, Россия, Кытай жана башка дүйнөлүк маркадагы өндүрүштөрдү таап алсаңыздар болот. Кыргызстан боюнча жеткирип берүү шарттары бар, шаар ичи акысыз. Ал эми эң башкысы бөлүп төлөө жолдору менен баштапкы төлөмү жок эле алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0774 024 777 0557 002090. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Эң чоң зыян дал ушул тарапка, базардын ушул бөлүгүнө келгендиги мына өзүңүздөргө деле көрүнүп турат. Азыр ишкерлердин баары өзү менен өзү. Салам алейкум. Бул жак сизге карайбы? Сизге карабайбы? Ошого карай. Кандай болду суу? Айтып бербейсиздерби? Качан келди? Су биринчи Атыңыз ким болот? Хасан. Биринчи мына жактан баклашка агып келди. Бир 10 мүнөттөн кийин көтөрүлүп келди да. Полный көтөрүлүп кетти. Элдер тамактанып аткан беле бул жерде? Элдер аз эле бул жерде. Анан кантип Чыгып кетишти да элдер сыртка. Чыгып кетишти да. Мына мостон ham чыгып кетти да көтөрүлүп. Мына жака киришти баштады. Ушундай болду. Эмне кылдыңыздар анан биринчи сиздер? МЧСке чалдыңыздар, эмне болду? Онда эч бара билбей калат экен, суу көп экен деп. Кетишти ойлоп калат экен деп калышты. Ушундай болду. Алейкум ассалам. Жакшы, жакшы. Мынанын ичине ham кирди. Бул жакка канчага чейин көтөрүлдү деңгээли? Мына. Ушул жерге чейин көтөрүлүптүр. Мына. Мына. Почти 1 метрmi? 1 метрден бийик, мына жерге чейин көтөрүлүптүр да. 1,5 көтөрүлүп турду. Бирок суу катык келди. Адамдарга зыян тийбедиби? Жок, тийбеди. Абдан эле чоң залал келтириптир. Кафенин кызматкерлери тазалоо иштери менен алек болуп атыптыр. Бүт талкалаган, мына баары жараксыз. Аны унуйлар. Биринчи өз нар жактан секин келип, мунанын үстүнө өтүп эле кетти да. Мунеттер мына каякача келген мына. Мына жерге чейин, а? Ооба, ошокочо келди да. Бирок Кудай сактады да. Адамдар акпадыбы мындай? Жок, адамдар эчтеке болгон жок. Кетип калыптыр да. Базарда кичине агыптыр. Мына базарга ham. Базары кайгын. Базар. Siz suda kalıp kettiniz mi? Suda kalıp kettim, içeride kalıp kettim. Bu жақта mı? Özünüz Құдай сақтап тұранда. О, шынай болды. Не қылдыңыз? Суны өзіңіз көрдіңіз? Жерге чейін көтерілді. Көтерілді де. Көріп отырсың ана.
Cahil. Bu şey diyeceğim. Kazanda aş var hele, şortma var hele. Muna sandıklarımız içine şeyin girgen. Yılay girip ketip Yılay turun da. girgen. Bunun içi de polnu yılay girgen. Men bağırdı. Antarılgan. Bunu azı Adamlar bizçi, aktı deyip kaysi yerden aktı? azı bizçi bunun tegizlep koyduk. Bundan da olup nime olup kalgan dedi. Şimdi oldu. Uğruyun, şu boydan geleceğim. Gelgen. Şonça tavarım kuyup kettim tavarlar. Bunun içinde polnu çılgı. Vardı. Bunlar gecelerdeki değil ama ne yaptılar? Qanday saksakal, жақсы ба? Buttu kesip iştaptır aksakal. Salamu aleykum. İş ilgeri. Qanday, жақсыларmı? Бұл жаққа да кіріп кеткен тұрбайбы, ә? Саламатсыздарбы? Базардың іші. Саламатсыздарбы? Қайсы сіздің? Сіз ем ачып отасыз ба? Мен ем ачып атам, о. Товарларды бүт шығарып башташыптық базардан бардық эле ишкерлер. Тазалоо иштеринде экен азыр. Анан да кирип тарта бергиле кеңири. Өлгөн ама ичичи. Канча товарыңыз бар эле бу жерде? Мына ушу көрүп тургандардай көп. Ойбой, Машым страшный болгон. Бул эми канча өз билбейм бул жагын эми. Суу вообще страшный. Өлгөн. Товарларда бул жагы эми кандай болот билбейм. Белгисиз. Су где-то 40 сантиметр көтөрүлгөн да мына канча жерденчи. Почти 1 Канча метр сомдук десең де көмөгүңүз бар эле бул жакта товарыңыз? 200 миңдик товар бар эле бул жердечи. Эми азыр канча билбейм, эсептеш керек азыр. Так саны жок азыр. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегелеп өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Сентябрга карата даярданган элеңиздер. Эми даярдан баштадык эле да алып келип. Бир сыйра. Аны кыштарымдан мусул тазарактардын кичине алгандарыбыз да ошол болду. Тазараак аз эле калды. Бир 2-3 миллион товар болсо, 1 миллион товарыбыз эле калды да 2 миллион товар чыгым болду. Канчаларда келди суу? МЧСтен СМС келбедиби, кандай? СМС жок, окубадык. Мына тараптан келди суу. Анан бул жактан дагы келди. Көбүнчө мына тараптан келди, мына. Акунадан келди. Азыр жергиликтүү бийлик мэриядан кимдер келди? Мэриядан
Мэр өттү мына жакта биздин жакта өзүбүз менен алек болуп атканда өтүп кеткен ана жерден көрүп калдык. Ошону эле көрдүк, башка эч кимди көрбөдүк. МЧС каякта экен? МЧСтер жүрүшөт. Бирок бизге жардам жок. МЧСтен мыналарды тазалашып жардам берсе болот эле. Жок МЧСтен. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй бул жагындагы суу жууп кеткен. Я. А бул жаңы базар беле? Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көрүп аткандай суунун бийиктиги мына ушул жерге чейин көтөрүлүптүр. Андан ары бул жакка ушул имараттарга, кафелерге, чайкана, ушул жактагы соода түйүндөрүнө, подвалдарына чейин суу толгондугу көрүнүп турат да. Сууларды чыгаруу иштери, сууларды тазалоо иштери жүрүп атыптыр. Мотор менен атайын бул жактагы толуп калган сууну сыртка тазалап атышат. Мына машинаны каптаган Арттан көрүп койгон. Я, Арттан көрүп койгон. Мына кафе полный неме болду, толду. Вот и до. булайбы? 3 метрлик. Подвалбы бул, э? Подвал полный неме. Мынакей. Давай, делай. Бүт. Сууларды. Адамдар тамак ичип эле астынан, э? О, жака чейин кетти суу. Сиз бул жакта ээсиби? Бу жерде мен балам. Канчаларда келдилер? Суу канчада келди? Мен кечирээк келдим. Жамгыр бүткөндөн кийин. Жамгыр Жамгыр экен. мыналарга да кирди, булар тазаладык. О, шака чейин барды. Көтөрүлүптүр, э? Наргы немеге чейин болду. Машиналар мында көтөрүлүп эле калды, калкалапчы. Бул жагына да кетиптир, э? Бул жагына кетти. Мына урматтуу көрөрмандар, азыр биз турган жерибиз Оштогу, ошо Борбордук базардын Тоок базар деген бөлүмү экен. Ушул тарабы абдан чоң зыянга учураганы мына көрүнүп турат. Анткени суунун бийиктиги дагы бул жакка абдан мындай өйдө көтөрүлүптүр. Салам алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшысыздарбы? МЧС каякта? МЧС'тер ham şurada жүрөт, милициясы жүрөт, МЧС жүрөт. Сиздер аскерлер? Биз аскерлер, Жакшы. Эми мындай жерде кылмыш болуп кетиши мүмкүн. Элдин арасында эмелер бар да. Коопсуздук маселеси, Алигинде уурулук маселеси. Уурлук маселеси ушулар Ошолорду карап атасыздар. коопсуздукту карайбыз. Ушул жерден чыгып аткандай эле, чыга тургандай эле болуп атат, апа. Үмүт кылып издеп атасыз сумкаңызды, э? Анан эмне, документтерим бар, карточкаларым бар эле. Каякта жүрөт МЧС өзү? Жоқ, ошқа айтып атпаймын, бара албай да қалды. Шу Жалауыз менен Ысыккөл, Бишкек арада. Ош жоқ та шу. Унутулуп калдык. Тоок базар, чөжөлөр шырылдап турат.
Qani? Kimniki bu? Sizmi? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Tovuqlar var bile aslında. Qancha tovuq var bile? 80. 80? Az barısı ölüp kaldı bu içinde. Öldü işte. Vardı öldü. Kalmadı tavuk. Ana oqa chiqilishadi. Va suv olib, ichkani qo'yib yuborib, suvda qilib qo'yib yuborgan tovuqlarim var shular. Oqib chiqyapti o'lga. Katayda solib qo'ygan, bo'lib qo'ygan tovuqlar bor. Katayda ichida qolib ketdi. Ha, qamoqda? Qamoqda qolib ketdi. Qamoqda barda o'ldi. Tovuq, quyon, o'rdek barda o'ldi. Qamoqda edi, ular katakda. Qo'yon da var bile. Quyon da bor. Qancha shtuk? 5-6 shtuk quyon bor ularda. Hazır barısı tolup durmun içi. Ha, to'lib turadi. Salkam 2 metr suv turadi uncha dars. Shlangangiz yo'q bu qanday? Ishlangan yo'q, narsasi ham yo'qda, iloji yo'qda, tortgan, paqilab olib o'taman ichilikda. Şunun barini chaqamen tashib tutam deysizmi? Qo'ldan kelgancha harakat qilib o'tamda. Qo'ldan kelgancha harakat qilib. 80 baş tovuğunuz dagı ne? Qo'yon ördek. qancha öyle? 5 qo'yon, o'rdek. Qancha ördük? 5 o'rdek bor. Barısı qapasdalar. Ha siz o'zingiz kelib chiqarganga yetishmedingiz bu qanday? Ulgib qoldim, siz tez kelib qoldim. Bu padvalda mana tushdilar, qayra chiqib ulgib, zo'r o'zim sakrab chiqib qoldim, suv toshib ketdi. Eshikni jopkani ochgan ulgib qoldim. O'zim sakrab zo'r chiqib qoldim. To'lib ketdi, sразу oqib qoldi. Dagı bu yoqda qancha kishi tovuq borlar? Ulardagilar 50 ata bor, 50 ata bilmadim. Men yerda o'zim sotganim var şeyler 80 ta tovuq. O'sha qolib ketdi, katakda. Bulcaq ayağına sen ketken şunu tüve. Berge. Qanday yaxshimi? Sana o'sha jurnalist tapayaptimi la? Berge. Assalomu alaykum. Kenji abi Zamirbek bo'laman. Homila jo'l Malay rayoninin Sartash degan yerdan bo'laman. O'sh shahrida xizmat qilaman. Mana son xizmat qilyapsiz. Mana o yerdachi bozordachi suv ochdi. Axbirodan o'ta ulug' ochdi. Odamlarimizchi o'ta qiynaldi, bechoralarchi. Bir emchasidan bir Saturnga kelgan yo'q. Qarapayım xalq. Mana keldik deb o'tir. Şu olaylık taşıma neymi olsa Allah. Asıl şu tuttum diye yapıp koy şunları. Mayli. Men tavalasыңар, Pamela Attunjanыңы. Men mына ел үшін күйіт, мен елдің баласым. Сізді жақсы танымыз. Мен болдым, кете берейін ай. Болды. Эмоцияны да түшүнүш керек, азыр ушундай акыбал. Bular üspede etmesi. Suunун нугу каерден башталып? Hazır. Bunlar şu Kölöken aylık mutlar bölük bulak деген nesi olur da. Siz basma söz kızmatıbı? Ke, Ulpek aytıyor değil mi? Ulpek eme, aytıyor, sıralarda aytıyor. Düşünüp otamıyorum. Baş aylanıp kaldı azıcık. Түш катуу болуп атыптыр. Deme, Кайсы жактан башталды? Суу Мындай мынау bugün ташкындашына эмне себеп болду? saat 14:00'da 2'de su katı жаңбырдан пайда болгондон сел жүрдү. Az geçiriz. Özlüğünüzü tanıp tanıştırıp. Ben Oşardıq MÇS'nin başçısı Altınbek Abulayev. Anan bul жер мындай болду. Ошол жерде эс алуу бар, Төлөкөн айлык мутуна караштуу. Ошо Рахат, Мөлбулак, Фарел, ошондой эс алуу жайлар бар. Ошол эс алуу жайларда келгенде ошол жерге кесепет тийген селдин. Биринчи. Анан ошол жерде bir 500'dey адам болгон. 500'ге жакын. Божомол менен айтам муну. Аны биздин балдар жерин барып сразу эвакуацияга алып, мындай коопсуз аймакка барып жеткизишти. Тиешелүү техника өзү курам иштеди. Бирок тилекке каршы ошол Мөлбулак деген эс алууда 4 жараныбыз жок. Учурда жок. Азыр иштөө жүрүп атат. Ошол акбардан бери изилденип атат. Андан сырткары 9 адам жаратылды. Ага тез жардам кызматынан 2 уна ошол замат эле барып жеткизишти, бирок жакшы алып кетишкен жок. Жерине бар эле нускам өткөзүп көрсөтүштү. Андан тышкары ошол бер жакта көпүрө авариялык абалга келген. Авариялык абалга келгенде эми баягы шаардын коноктору, тургундары дегенде билбейт да.
ошону алдын алуу боюнча ПМнин кызматтары нөмөттө турат, азыр эки жагын да өткөзбөй. Себеби билбей түшүп кетсе дагыларга дагы зыян тийип калбаш үчүнчү. Так, андан тышкары бери келебиз. Келгенде Ош шаардык МЧСтен 160 куткаруучу тартылды. Ошондой эле чек ара кызматынан, ички аскердик кызматынан, коргоо министрлигинен жалпысынан 100 адам тартылды. Ошолор азыр жеринде жанагы адамды издеп атат. Эми жакшы ниет кылабыз. Тирүү өлүү бака белгисиз бизге. Азыр 4 киши жок болот. 4 киши ошо үй бүлө семьясы, үй бүлөлүү да, булар апасы, кызы, кыздары ушундай да. Андан тышкары эме болду. 10 7 машина акбарга түшүп кеткен, көрүп атасыздар, алып кеткен. Биздин эмебиз менен азыр 4 машинаны чыгардык. Азыр үчөөнү аябай объем чоң болгондуктан, АСМдин бул эме нормасы боюнча 4,5 эле тонна көтөрөт. Анан азыр башка тиягачлар менен азыр калган чыгарабыз. Азыр бул жерге келгенден буларды чыгарып берип коелу деп ошол иште жүрүп атат. Өзгөчө азыр мэрияда штаб болду, отурум болду. Өзгөчө кырдаал режим киргиздик буюрса. Эми мындан ары жанагы азыр жашоочулардын ушу соода дүкөндөрү дейли, кафелерди бүт карап, комиссияны курамы менен чыгып, жеринде актировать этип, чыгымын аныктап чыгабыз. Ошондой кылабыз. Рахмат анда. Негизи эми бул жаратылыш кырсык деп коет, бирок ушул эмне себептен мындай суу ташкындап кетти? Буга чейин деле жамгырлар болуп келген. Туура. Буга чейин деле ушундай жаратылыш акыбалы түзүлөт да, анан өзүңүздөр белгилүү. Көрүп атасыздар жанагы социалдык тармактарда ошол эле СМС билдирүү дейбизби? Дайыма ушу 2 шаар жети областыбызга атайын билдирүү беребиз. Мына күндө мындай күнү нөшөлүү жаам болот, сак болуңуздар депчи. Дагы ошону эске алышып, жергиликтүү бийлик дейли ошол папан суу сактагычтан суулар жапкан учур болду да. Чындап азыр эми жанагы бизде Папан суу сактагыча жабылдыбы же? Ага мен азыр жооп бере албайм, себеп дегенде ошол доетого жабылганда ошолорду аныкташыңыз керек. Мен топ жооп бере албайм да, мен азыр маалыматым жок. Просто ошолор дайым биз атайын билдирүүгө таянып, булар өздөрүнүн тиешелүү иштерин аткарат да, ошол эле каналдар жабышат. Анан эми ушундай болуп кетти. Азыр көрүп атасыз, Ош шаарындай аралга окшоп калдык. Бул жакта моддан кире албай атабыз. Бул жакта Мамакеевдин азыр погрузчиктерди койдук, жол ачып иштер жүрүп атат. Негизи эмне себеп болуп атат? Себебин билдиңиздер? Эми себеп эми азыр бизде бир департамент мониторинга деген бар. Ошолордун адистери жооп берсин, мен адис эмес, мен куткаруучу ушундай иштерди аткарабыз да. Тиешелүү адистер жооп берсин, туура түшүнөсүз. Рахмат. Карашат. Негизи урматтуу көрөрмандар, бул жерде баса белгилеп кете турган дагы бир жагдай. Жаратылыш кырсыгы, жамгыр бул дайыма эле болуп келген, боло берет дегендей, бирок ушу кээ бир учурларда ушул биздин жарандар дагы суу өтө турган атайын арыктарды, суунун нугун тосуп, ошо суунун нугуна бир алдын алуу иштери жүргүзүлбөй, арыктар тазаланбай, мындайча айтканда ушундай сел, ташкын ашып ташышына суунун көлөмүнүн көбөйүшүнө, акыр чикирдин толушуна, мындайча айтканда биздин ушул айрым учурда жарандар дагы бир себеп болот десек болот. Анткени мурдакы ушул биздин аксакалдар айтып калат, илгери учурунда абдан ушул суунун нугун тазалачык эле, ушул арыктар тазаланчу эле, жергиликтүү бийлик ушул учурда ушундай иштерди жакшы аткарбай атат деген дагы бир топ мындай жүйөлөрдү негиздеме кылышат да. Салам алейкум. Кандай, жакшысыздарбы? Мына баягы урматтуу көрөрмандар, баягы ушул жактагы жер төлөлөргө суу толуп калды деп чакалар менен ташып атышты эле. Азыр МЧСтин кызматкерлери атайын унаа менен келип сууну сордуруу иштерин баштап атышат.